Ош шаарынын жашоочулары балдар ойночу аянтча жеке тараптардын колуна өтүп кеткендигин айтып, биздин каналга кайрылышкан. Алар аянтчанын жеке тараптарга сатылып кеткендигин билген эмес. 2013-жылы курулуш иштери башталганда гана кабардар болушкан. Аянтчаны Гүлнара Калдарова аттуу аял сатып алып, бир нече чекке бөлүп сатып жибергенин айтышууда. Үйлөр бар эле, барак үйлөр. Иш-насип туруп, үй салабыз деп, түйүнөн суу чыгып кеткенден кийин муну трес юждо транспорт стадион кылып калк пайдаланыңыз деп калкка берген. Ошол боюнча 5 призорный жаткан стадион болчу. Гүлнара Калдарова деген аял тартып алып берди полный стадионду. Анан кийин муналарга бөлүп, чек кылып, бөлүп сатып берген. Биз кийи билип атабыз. Ошонун негизинде азыр биз стадионду кайра кайтарып берилди деп Астана прокуратурага, мэрияга алар китеби бар экен деп чече алды. Мындагы жашоочулар буга чейин Ош шаардык прокуратурасына кайрылышкан, бирок натыйжа чыккан эмес. Алар бул аянтчаны мэриянын балансына өткөрүп, элдин кереги үчүн иштетсе дешет. Биздин элдин өтүнүшү ушул жерде мэрия карап, биздин баланска өткөзүп берсе, биздин балдар ушул жерде ойносо эң жакшы болмок. Азыр шаарларды барын центрине барсак, балдар ойноп эс алып турган жерлер аябай сонун. Биз жерде тоодун астында олуп турабыз. Бул жерде ойноп турган балдар эч жерде ойноп турган жери жок. Ошондо заңгырат, ошондо заманбап садик, то есть стадион кылып берсе аябай сонун болмок. Эми прокуратура делен нарака жыл берет да кызым, прокуратурага барып жадаган кеттик. Кече жакында мына акыркы катынан апартмент дагы иш ачтырдык, эми ким билет. Карта болуп 4 сотуктан кылып бөлүп сатылып кетти. Полный эле стадион сатылып кеткен. Мынягын биз курдурбай койдук да, просто житилде чыгып. Атак биз унчуп койсок, мынягын курулуп берип койчу. Аны ушул стадионду ошо калкка эмнеди бала чакы ойной турган башка месте жок. Ушуну калкка кара кайтарып берсин. Мындан сырткары бул жерде мамлекеттик бала бакчалар жок. Мындан улам жашоочулар балдарын башка аймактагы бала бакчаларга алып барып келүүгө аргасыз болушат. Бул тургундарды бир топ чыгымга учуратат. Мында Союз учурунда бала бакча болуп иштеген имарат кийинчерээк эл аралык университеттин карамагына өткөрүлүп берилген. Учурда бул имарат 5 жылдан бери бош турат. Алар муну кайрадан мамлекеттик бала бакчага айлантууну жергиликтүү бийликтен суранышат. Жабылганына ушундан бери турат. Ачкыла деп ушунча жол биз айтабыз, мына ачылса жакшы болмок эле. Биздин бир маалядагы балдар барды, көчөдө калды. Же стадион балдарыбызга карабай, же детсад биздин балдар как прокаженный болуп калды да. 94-жылы бул мук сатылып мук болуп кеткен. Азыр мына 5-6 жылдан бери бош турат. Эч ким иштетпей, мук эмес, эч ким бес козу болуп турат да, каралбай. Эми ушуну кайра детсад кылып бизге ачып берсе, бизге жакшы болот деген сөз. Бул территорияда эч детсад жок. Аймактык башкармалык спорттук аянтчанын жеке тараптардын колуна өтүүсү элдердин макулдугу менен сатылганын билдирди. Азыркы стадиондун ээси ошол элдер менен барып макулдаштырылган. Биз документ мен билишим боюнча ал ошо элдер өздөрү макулдугун берип, ошо элге саткан. Ал адам сатып алыштан мурун элдер менен түшүндүрүштөрүн жүргөндө туура эмес информация бергенде, ал жерге мен башка нерсе салып берем деп ошондо негизинде сатып алган да. Ошол жерде жашоочулар өздөрү уруксат берип кол коюп коюшкан. Ошонун негизинде жеке менчикке өтүп кеткен. Эми ал жерди кайтарыш үчүн азыр бизге деле керек. Биз деле ошол жерде стадион куруп берели дедик, заманбап. Садик куруп берилек, стадион куруп берилек. Бул эми сот менен гана чечиле турган нерсе бул. Деген менен кала бийлиги Союз таркагандан кийин көпчүлүк мамлекеттик ишканалар жеке менчикке өтүп кеткендигин билдирди. Мындан улам алар жеке мүлккө алынган имараттарды толугу менен текшерүүгө алмай болду. Анан мына МУК боюнча, именно МУК боюнча биз азыр дагы изучать еттик. Ал здание дагы ошо сатылып кетти, жеке менчикке сатылып, бүгүнкү күндө дейт бош турат. Эми жеке менчик экен, ал бош турабы, иштетеби аны өздөрү билет экен. Кандайда стадионду жерди багыты болот. Социальный багытта стадион. Ошону такташ керек. Жерди багытын эми чек кылып саткан болсо, аны мындай ИЖСке которуш керек жерди багытын. Анан магазин салса, магазинди багыты коммерческий болот. Ошолорду баардыгын тактап чыгышыбыз керек. Керек болсо укук органдарга берелик, алар бизге жардам берип, текширип, ошолорду мыйзам чегинде бизге жооптун берет да. Көкүмбүй көчөсүнүн жашоочулары жергиликтүү бийликтен бул маселенин оң жака чечилүүсүн күтөт. Бул көчө шаардагы номер 3 Герметок ичи аймактык башкармалыгына карайт. Алмагүл Эркебай кызы, Мирзат Нуманов, 7 канал, Ош.